Эй, WhatsApp. Салам алейкум, достор. Бүгін бізде видео уроктан сырткары такой короткий видео болады. Более уже FL Studio'ны освоить етіп қалған адамдар үшін. Анткени бүгін біз разбор кылабыз уже почти готовый, уже демо версияны. Бұл готовый вариант емес, бирок уже мындайча айтканда как музыка катары уже өзүн принципдеп эткенге уже даяр проект. Так что давайте башында эле угуп көрөлү. Бүгүн обработка кылабыз, нары бери кылабыз, короткий сведение кылганга аракет кылып көрөбүз. Еще бул жерде голос бар. Если что, голосту да кошуп көрөбүз, убакыт жетип калса. Так, давайте баштадык. Так, бұл жерде өтө көп деле инструмент жок. Башынан баштайлы. Башында sample, обычный эле arpeggio sample. Дальше kick. Так, дальше бас. 808 бас. Так, клэп. Снейр, биринчи снейр. Бизде 2 снейр и 2 хэт бар бул жерде азыр. Биринчи снейр. Так, экинчи снейр. И хэт 2. Экинчи хэт. Так, экөө бирге. Так, если кимге интересно болгон болсо, мындай хэттерди айтып койгон. Просто обычный базовый эле хэт. Бир эле линияда. Бунун астына, например, мынакей бир эле, например, C5тен эмес. Көтөрсөңөр. Танянс өзгөрүп калат, мынакей. Ара-арасына кошуп койгом. Ошо менен такой движение пайда болот. Тык. Экинчи хатта эле ушундай эле. Так, давайте биринчи эле хэттин мага бул жерде азыр такой тук деген звуку бар экен, ошону алып салайлы. Хэт көтөбүз, параметрди ачабыз. Көрдүңүзбү бул жерде? Ушул нерсе раздражает атат, мынтип кыркып коебуз буну. Все чисто. Так, биринчи эле давайте бас менен киктен баштайлы. Бас менен киктин конфликти өтө көп болот, особенно начинающийлерде. Именно вот 808 бас менен именно вот кикти экөөнү бири-бирине связь этиш, мындайча айтканда, биринчи эле ошибкалары ушул нерседен болот. Көп адамдан байкадым муну. Ошондуктан давайте биринчи бас менен кикти туралайбыз. Вроде бы конфликт жок, но когда уже досводить этип мастерингке бергениңерде громкость көтөрүлөт да, мастерингте уже булар кандай десем, более грязно, более конфликтно звучать этип калат. Ошондуктан обязательно экөөнүн конфликтинин башында эле жок кылып салышыңар керек, чтобы кийин проблема болбосун.
Так, давайте где-то 45-40 салабыз астына. Мындан бул жагы керек эмес, гул. И бул жерде где-то 70'ти бир аз түшүрүп коебуз. Так, дальше кик көтөбүз. Буну где-то 50 кГц кыркып салабыз. И где-то 70'ти бир аз көтөрүп коебуз. Так, дальше экөөнө сайдчейн коюшубуз керек. Биз сайдчейн коюш үчүн кантип кылабыз? Сайдчейн коюш үчүн биз бул жактан плагиндер көтөбүз. И бул жерде пик контроллер деген бар. Мынакей пик контроллер көтөбүз. Boost'ты биз примерно 50 коебуз. И волду примерно мынакей не до конца, где-то вот 80% түшүрүп коебуз. Все. Эми кайра баска өтөбүз. Бастан дагы бир EQ ачабыз. Мынакей эквалайзер ачтык. Биринчисини Big Noct'у бул жакка примерно бир 30-40 кГц. Экинчисини бас, именно точнее кик 70 кГц ойнойт азыр бизде. Ошон үчүн 70 кГцке коебуз дагы. Мынакей могул жерде мына крутилка бар. Ушул коюп туруп мышканын оң жагы link to controller. Бассаңар мындан чыгат. И могул жерден пик контроллер. Акцент. И все. Более узкий кылып коебуз. Мышканын просто ортоңку крутилкасы менен эле мына. Өйдөгө крутитсеңер узкий болот. Аста крутитсеңер более широкий болот. Мынакей. Өйдөгө крутиттик. Все болду. Бас менен киктин в основной конфликти алынды. Так, давайте биздин сэмплыбызды стерео алып коебуз. Анын үчүн gain, stereo shaper. Эки жолу басабыз и могул крутилканы бир аз азайтып коебуз, чтобы өтө эле эки чекеге чыгып кетпеш үчүн. Так, давайте дальше клэп. Клэпке ревер беребиз. Бир аз низкий и высокий частоталарды кысалабыз, мынтип. Эйрди азайтып коебуз бир аз. Все. Так, дальше. Эки снейрибиз бар биздин. Давайте биринчи снейрде эксперимент катары delay берип көрөлү. Delay'ге кирдик, просто мынакей delay деген бул эхо. Мындайча айтканда, эй десеңер, например, эй артынан айтылат го. Мына ошону delay эффект деп коет. Так, давайте эки степ, пинг-понг. Громкосту бир аз азайтып коебуз и панорама, мынакей. Эки кулакка берилет. Так, угуп көрөбүз. Так, хеттер. Так, вокалды коюп көрөлүчү. Baby, я устал. О боже. О боже. Что за ужасный вокал. Baby, я устал. Спустись с пьедестала. Возьми мою руку, хочет ты меня. Так, достор, биз азыр основной инструменттерде конфликтин жоготтук. Бул сведенияга кирбейт, бул просто очищение, мындайча айтканда фильтрация кылдык.
Так, дальше кийинки выпускта биз уже вокалды сведение кылабыз, вокалды точнее фильтрация кылабыз, вокалды именно шул инструменталга отурганды үйрөтөбүз. Аны эмесем биздин каналга катталыңыздар, лайк басып, обязательно комментарий калтырыңыздар. Силерге кандай проекттер жана кандай чыгарылыштар интересно, кандай стилде музыка жазсак болот. Ошол нерселерди калтырып кеткиле. Обязательно барыңыздарга жооп берем. Так что всем пока, чао, бомбитос.